Ассалому алейкум, көрөмгөлүү коом журтум. Жана ошондой эле Казак-Кыргыз университетинин жалпы жамааты студенттери жана бүгүнкү ток-шоусунун коноктору. Арбаңыздар атага алыска кеткен, даңкы далайга жеткен, ырын-ырдап күйүүсүн черткен, түмөн түрлүү нарт менен өскөн салтуу көчмөндөрдүн урпактары. Назарыңыздарда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата жаштар сүйлөсүн телеберүүбүздү ачык деп жарыялайбыз. Анда эмесе бүгүнкү биздин жаштар сүйлөсүн телеберүүсүн ачып берүү үчүн юридика факультетинин деканы профессор Канаев Алмазбек агайга сөз кезегиңизди кагыштырабыз. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу Казакстандан келген Шымкент университетинин студенттери, мугалимдери, сиздер кош келипсиздер. Мынакей бүгүн 3-чү күнү Кыргыз эрегесинде келип биз менен кошо Чыңгыз Айтматовдун кечеси тууралуу ортоктошуп маек курганыңыздарга мен абдан кубанычтамын. Мынакей бүгүн ушул чоң биздин үлкөн, биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чарбачылыгы боюнча келген конокторго, мугалимдерге бардыгына чын жүрөктөн, чын ыхластан чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошону менен катар биз азыр биздин университеттин, Кыргыз Казак университетинин проректору урматтуу Керимбеков Ганы Айткуловичке сөз берелик. Саламатсыздарбы, биринчиден кош келдиңиздер биздин ошо Кыргыз Казак университетине, биздин университетимиздин ректору Казмагамбетов Алтай Габдрахман Казакстанга министрликтен шакыруу боюнча Казакстанга кетүүгө байланыштуу, онун орун басары мен жүргүзүүгө осындай маалымат болот. Мына биринчиден осы Кыргыз Казак университети ашылгалы бери мени Кудай кааласа Казакстан менен, Россия менен карым-катнаста келе жатырбыз. Бүгүнгү дөңгөлөк столубузда мына Кыргыз элимиздин аксакалдары, эл азаматтары отур. Одан кийин мына Шымкенттен арнайы келип аткан академиялык уткурлукпен келип аткан мына Шымкент университетинин ужуму келип отур, баскарып отурган Галымжан, сол университеттин проректору Галымжан Шамшида уулу келип отур бастап. Бәріңізге кош келдиңиздер деймиз. Бүгүнкү дөңгөлөк столубуздун несі осы Кыргыз эли, тек Кыргыз эли эмес, Казак элине де таанымал болгон Чыңгыз Айтматовдун дөңгөлөк столуна кош келдиңиздер. Осы Кыргыз элимиздин элчилиги менен коса Казакстандын элчилиги кошулуп, осы быйыл бәріңізге аузымызды толтырып айта алатындай биздин Астана каламыздан Чыңгыз Айтматов атындагы бир көчөбүз берилди. Ол да бизге бир кубаныч болуп атыр. Ол да кубаныч болуп атыр. Сол сыяктуу мынау сиздердин келип аткан мынау академиялык уткурлуктун багдарламасы менен келип аткан студенттер биздин элимиздеги өзүбүзгө еңбеги өтө көп сиңген Чыңгыз Айтматовдун толугураак, тереңирээк билүүлөрүңүзгө биз тилектебиз. Сол үчүн сиздерге осы Кыргыз элинин беткештар, азаматтары, эл агалары отур. Сол кишилер сиздерге бәрин түшүндүрүп берет деп ойлойбуз. Кош келдиңиздер бәриңиз. Чоң рахмат. Анда кийинки сөз кезеги Кыргыз эл жазуучусу Надырбек агайда. Эми туугандар рахмат, атайлап чакырып сүйлөп бер деп. Ошо бүгүн биринчи жолу келип отурам Казак-Кыргыз университетине. Мына келсем абдан алыстан келген коноктор бар экен. Кадамыңар куттуу болсун. Бир элбиз, бир журтпуз. Муну биз айтпасак да тарых билет. Ошондуктан бүгүнкү чогулуш мен ойлойм абдан бийик деңгээлде өтүш керек го деп ойлоймун. Айрыкча ушу биздин достугубуз, тарыхыбыз жөнүндө. Эми мен 1996 жылдан 2004 жылдын акырына чейин Кыргызстан Жашылар союзунун төрагасы болуп иштедим. Ошол убакта ошол казактар шыка дейт, биздин чекебиз ошол батышка кетип калган. Горбачев менен анан кийин элчи болуп көп жыл ошол жакта жүрүп калды. Бирок Кыргызстан менен ал кол үзгөн жок. Ушул мен
ал киши менен ошол жылдарда көп иштешип калдым. Анан ошо баягы тамаша кылышып отуруп калып, анан ушундай жерлерде мындай чоң ушундай үлкөн жерлерде сүйлөп калып, анан чикем сөз берип, Чыңгыз ага, мен сизге начальник болом, мен айткандай гана сүйлөйсүз десем, баары күлүп, о, сен эл шайлаган начальниксиң деп, анан мен кээ бир досторум, сен Чыңгызга начальник болуп калдың деп, ошо тамаша кылышып калчу. Эми ал киши жөнүндө айта берсек көп, бу жерде урматтуу меймандарыбыз отурат. Мен бир 2-3 bir misalды келтирип кетейин. Ошол чикебиз менен болгон. Чикемди Чыңгыз Төрөкуловичту эң биринчи кадырлап сүйгөн эл кыргыздардан башка бул казактар болуп эсептелет. Бул номер биринчи. Ошол Айтматовду сүйгөн, Айтматовду урматтаган, Айтматов менен сыймыктанган, Айтматов кылып бир туугандай кылып жүргөн бул казак эли. Окурмандар да ошондой. Экинчи орунда немистер Германия элейт. Мен аны өз көзүм менен көрдүм. Айтматов келет десе, 1 ай, 2 ай мурун ошол кезекке туруп, ошол Айтматов менен жолугуш үчүн атайын камданган ошол Германиянын элин көрдүм. Аябай ушундай бир Айтматов менен сыймыктанган, анан көп чыгармалары Айтматов менен байланыштуу. Алардын жана Хитс деген котормочусу менен мен 2 жолу таанышып калдым. Ошондуктан Айтматов бул немистер менен да аябай жакшы кадырман болгон. Андан кийинчерээк албетте биздин чикебизди көбүрөөк урматтап, өздөрүнө колдонуп, мектептерине сабакка кошуп, анын чыгармаларын пайдаланып кеткен булар Турция болду. Аны биз чынында эме кыла албайбыз. Азыр ошол Айтматовдун чыгармаларын айрыкча окуу жайларда, мектепте пайдаланган боюнча биринчи орунда бул Турция турат. Кыргызстан деле ага жете элек, чынын айтканда. Мына ушундай Айтматовдун эмеси. Анан эми биздин Орусиядагы мына жакындан бери бир топ жыл болуп калды. Айтматовду орус жазуучусу деп эле уялбай жазып киргизип атышат. Орус жазуучу деп. Немал туура орус тилинде жазган. Эми биз бир эл бир журт болгонбуз, ага эч кимдин чычалаганы жок. Анан мына көрдүңөр, көп жерлерде Айтматовдун эме өтүп атат. Мен кече жакында Минскиде, Белоруссияда сейил паркын ачты. Аны көрүп атасыңар. Бул эми бүтүндөй дүйнөгө атары дайындалып калган эл. Мына Кудайга шүгүр 90 жылдыгында бизге окшогон карыялар Айтматов жөнүндө көрүп калды, билип калды, айтып берсек жарашат. Эми дагы 100 жылдыгында силер гана көрүп калсаңар, айтасыңар, биз көргөнбүз дейсиңер. Ва жанында жүргөндөр эми Кудай Таала колдо эме болбосо жанында жүргөндөр калбай деле калышы мүмкүн да. Рахмат ай. Анда эмес азыркы сөздү Ташкент Чымкент университетинин проректору Бейтурсун Калымжанова узатсын. Ардақты Алатауды ата қоныс қылған арда қырғыз елі, ассаламу алейкум деп барлықтарыңызға сәлем бергім келеді. Урматты ақсақалдар, урматты коллегиялар, урматты ынсар жаштар. Қазақ қырғыз бір туған деген сөздің астарында үлкен мән мағына бар. Біз келгенімізге шүкім болдық. Осы Бишкек қаласының қай көшесіне бармасаңыз да, қай бұрылышына бармасаңыз да, академик Шыңғыс Айтматовтың суретін көріп жатырмыз. Биылғы жыл Қырғыз Республикасы үшін Шыңғыс Айтматовтың 90 жылдығын өте жоғары дәрежеде атап өтетін жыл болып отыр екен. Сондықтан биылғы осы Шыңғыс Айтматов атамыздың 90 жылдығы құтты болсын. Ағамыз жақсы сөйлеп кетті, екі ел туралы. Қазақ халқында да сөз бар, бөлінгенді бөрі жейді деген. Сондықтан қырғыз елі мен қазақ елінің арасында ешқандай да айырмашылық жоқ. Тілі түбі бір, тілі бір, діні бір, ел жұртпыз. Жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайды.
бауырында күнде ойнап жүрген кезде таулардың биіктігі байқалмайды дейді. Сондықтан осындай Алатауды қоныс қылып, осындай Шыңғыс Айтматовтай ұлы жазушысы бар елдің келешегі кемел деп білем. Өйткені өткенін дәріптеп есіне алған елдің болашағы жарқын болады. Сондықтан осында отырған жастар, қырғыз бен қазақтай бауыр елдің келешегі жастардың қолында. Ошондуктан мен жаштарға ишенем және сізге бақыт қалаймын. Құтты болсын. Сөйгү қазақ болса да, еті қырғыз деген сөзді Чыңгыз ағабыз бекерінен айтпаса керек. Анда кейінгі кезекте бізден Роза Аманова эже сырдап жүргөн Алатау көркө келбейт эл болбосо аттуу өрдү Капарова Бегимай аткарып бермекчи. Баарыбызга эле белгилүү болгондой, Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар адамга эң кыйын күн сайын адам болуу депчи. Эми кандай ойлойсуздар, урматтуу жаштар? Канткенде адам уулу адам болот. Канткенде адам уулу адам болот. Анткени адамзат бул өзүнүн ачык айкын айтып билүү өзүнүн оюн. Ар дайым эч кимден мындай жашырбаш керек өзүнүн каалаган нерсесинчи. Анан мен ушул канткенде адам болот дегенге ыр айта кетсем, эзелден чечилбеген улуу талаш, канткенде адам уулу адам болот. Уралап жок болсо да ушул талаш, канткенде адам уулу адам болот. Ажалга көз жумса да ушул талаш, канткенде адам уулу адам болот. Уралап душманды кырып жоюп басканда да, душмандан жан соогалап качканда да, түбөлүк чечилбеген ушул талаш, канткенде адам уулу адам болот.
Адамзат качан чечет, качан коёт, канткенде адам уулу адам болот. Саламатсыздарбы? Эми адам күн сайын адам болуу бул Чыңгыз Айтматовдун көп жылдан бери келаткан сөзү. Эми мындайча айтканда, адам күн сайын адам болуу керек да. Мисалын алсак, адам bir gün жакшылык кылат, bir gün жамандык кылып коет да. Ошон үчүн Чыңгыз Айтматов айткан, күн сайын жакшылык кылган адамды күн сайын адам болуу деген маани чыгып атат. Кезең аягында келип атпайбы? Адам күн сайын анда жакшылык кылат экен. Ошондой гана адам күн сайын жакшы адам болот деп ойлойм. Кайткенде адам болот. Адам боюна эски касиеттерди жинаганда, максатка айкын кадам басканда, сонда гана адам улуу адам болот. Тек жакшы касиеттерди сактаганда, максатка жетүү жолунда барлык кедергилерден сүрүнбөй, тек алга жылжыган адам нагыз адам. Азаматсыз, анда кийинки сурообузду өтмөкчүбүз. Сиздердин оюңуздарча, окуп билимиңиздер боюнча Чыңгыз Айтматовдун биринчи гонорары, башкача айтканда эмгек акысы эмне болгон же канча сом болгон? Саламатсыздарбы? Алардын айылына бир нерсе айтып берсем, алардын айылында бир жылкы жөн ошо алардын күнөөсү болбогон жерден өлүп калат экен да. Ошондо орустар келип анан кийин эмне болуп, эмне үчүн бул жылкы эмнеден өлүп калды, кандай эмне себептен жарадар болду дегенде, ал орустарга кыргыздар такыр түшүндүрө албайт, анткени ал учурда көп адамдар орусча сүйлөй алган эмес. Ошондо Чыңгыз Айтматов атабыз кичинекей кезинде эле орусчаны жакшы билет билчүгөн. Ошондо аны чакырышып, андан кийин ал бардыгын орус кишилерге, ошо адамдарга түшүндүрүп берет экен. Түшүндүрүп бергенде баары тең аябай сүйүнүп, биздин ушундай балабыз бар, баарына мына ушундай чыгып кеттик, ушундай акыбалдан деп сүйүнүшөт экен. Жана аны балдар кишилер боз үйгө отуруп тамактанып атканда аны атайын чакырышып, жакшы бир устукан беришет экен. Ошондо Чыңгыз Айтабыз аябай сүйүнүп, анын тыштагы балдар менен бөлүп жеп, бул менин биринчи гонорарым деп эсептеген экен. Азаматсыз, жообуңуз эң туура болду. Менимче мен дагы бир нерсе айткым келип жатат. Казак туугандарыбыз бизге Нурсултан Абишевич Назарбаев биздин Ошо областыбызга бир мектеп, ал эми Бишкек Борбор калабызга 2 орто мектебин салып берди. Биз сиздерге терең ризабыз. Ушул боюнча эле мен төмөндөгүчө суроо аткым келип жатат. Барыңыздарга казак-кыргыздын достугу жөнүндө эмнелерди билесиздер? Тарыхтан мисал келтирсеңиздер, ошо Айтматовдун чыгармалары боюнча. Бул казак менен кыргыздын достугуна биринчи Токтогул менен Жамбыл Жабаевдин достугун айтсак болот. Андан кийин Арстанбектин достугу, андан кийин Чыңгыз Төрөкулов өзү да көп айтып калчу, ага досум деп. Бир күнү Муктар Ауезов айткан экен. Чыңгыз экөөбүз дос бололу десе, Чыңгыз сиз канча улуусуз менен, кантип сиз менен дос болом десе, казакта бар сөз. Улуу ага дос, анан ини дос деп. Мен ага дос болоюн, сен ини дос болосуң деп. Анан кийин Мухтар Шаханов менен Чыңгыз ага да дос болду. Чыңгыз ага дос болду, анан Мухтар Шаханов ини дос болду. Казак менин дагы Чимкентте, Турар Рыскуловдо Исламхан деген жакшы досум бар. Эң жакшы көргөн досум. Баракелде, мына ушул достук 1000 жылдыкты карткан Манас эпосунан азыркы күнгө чейин уланып келе жатат. Ылайым сапар узак болсун дейли дагы. Кийинки сурообуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары негизинен көпчүлүк эле сүйүү темасында жазылган. Сиздердин оюңуздарча, чыныгы сүйүү деген эмне? Ең алдымен баршаңызға армысыздар. Екі елдің аяулары, құрметтілері, бұл шынайы сүю. Жаңағы алдыңғы сұрақ бар ғой. Негізі адам осы өмірдегі барлық тіршіліктен адамның ең жоғары болуы оның санасында.
санасының болуы және де жүрегінің жұмсақ болуы. Шынайы сүю деген ол әлемді сүю арқылы адам көптеген жетістікке жетеді. Шынайы сүю, мысалға Шыңғыс Айтматовты қазір барлығымыз дәріптеп отырсыздар ғой. Ол өнерді сүю арқылы өнердің биік шыңына, әдебиеттің биік шыңына жетті. Адам нені сүйсе, соның биік шыңына жетеді және өзгелерге шынайы махаббатты көрсете алады. Негізі шынайы сүю ең алдымен қай ұлттың жазушысы болмасын адалдықты талап етеді. Барлық осы ұлттың ұлы жазушылардың шығармаларын қарағанда шынайы сүюге лайықты адам ол адал адам. Сондықтан Шыңғыс Айтматов та соны дәріптеген. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар, құрметті Қырғыз Республикасының азаматтары мен азаматшалары. Баршаларыңызға қайырлы күн дейміз. Жаңада айтып өтті Шыңғыс ағамыздың сүю туралы сауалы. Ең алғаш адам сүюде азамат пен азаматшы не болмаса адамды, өнерді, ұлтты емес, ең алғаш адам патриот болу керек, отанды сүю керек деген ойдан. Қазақта керемет сөз бар. Елін сүйген өзін сүйеді деген. Отан үшін отқа түс күймейсін деген бар екен. Ең алғаш отанды сүйсек, өзімізді сүйеміз. Ең алғаш біз патриот болсақ, отанымызды сүйсек деген ой бар менде. Рахмет. Мысалы, Шыңғыс Айтматовтың көп эле чыгармаларында сүйүү баяны баяндалат. Ошол жактагы кайсы карма сизге өзгөчө таасир берип, шыктандырып, ошону өзүңүзгө үлгү, кумир тутуп алганыңыз? Тағы да бір біздің қазақ халқымызда тағы бір керемет сөз бар. Отанды сүю отбасынан басталады деген. Ең алғаш біз отбасымыздан тәрбие алып отанды сүйсек, сонда ғана дамимыз, мықты, зайырлы мемлекет боламыз деген. Ассалаумағалейкум, жұрмақты қадырман ұлы жұрт. Жаңа ушул эки элдин башын бириктирип жаткан ушул жерде Қазақ-Қырғыз университетине терең ыраазыбыз. Биринчиден биз ушул Кыргыз эл жазуучу Чыңгыз Айтматов атабызга терең урматыбыз менен баягы биздин ушул мекенге болгон сүйүүсүн арнаган жана бүтүн Кыргыз элине боло, бүтүн дүйнө жүзүнө боло баардыгына тең өзүнүн баягы сүйүүчүлүгүн арнаган. Себеп дегенде жогоруда Назырбек ата айтып кеткендей, биринчи казак эли, экинчи немис элин, үчүнчү түрк элин деп ушу бекер айткан жок. Себеп дегенде Чыңгыз атабыз ушул өзүнүн сүйүүсүн ушул казак элине дагы, казак эли ушул Чыңгыз атабызга дагы сүйүүсүн арнаган. Себеп дегенде Кыргызды дүйнө жүзү тааныганда Чыңгыздын эли деп тааныган. Экинчиден ушул сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошонун артында ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан ушул эң биринчи сүйүү темасына болгон ушул Жамиляга өтө дыккат караган, өтө басым жасаган. Ошонун артында дагы башка чыгармаларында дагы көптөгөн сүйүү темасында арналган чыгармалар бар. Себеп дегенде казак элинде Бегмай болсо биздин Кыргыз акыны Раймалы атабыз болгон. Ошол дагы бул бир мисал салат деп ойлойм. Кыскача жооп бере кетсем, сүйүүнүн дегени көп түрү бар. Ата энеге болгон сүйүү, мекенге болгон сүйүү, жана башка көптөгөн сүйүүлөр бар. Анда эми Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан дагы бирдей мисал кылып келтирсек, Касым менен Алимандын сүйүүсү. Ал кандайдыр бир согуш башталган убакта күйөөсү согушка кеткен. Аны 40 жыл күткөн, мен муну чынында сүйүү деп эсептейм. Чыныгы сүйүү Аллага деле болот. Адам биздин жараткан зат Алла Таала чыныгы сүйүп Аллага болот. Экинчиси адам өзүнүн мекени үчүн өзүндө мындайча айтканда өзүндө артабайда өлүүгө да ыраазы болот. Бул чыныгы сүйүү Аллага, мекенге, ата энеге болот деп ойлойм. Чыңгыз Айтматов өзү дагы эмнеге Чыңгыз Айтматов сүйүү жөнүндө көп нерсе жазган.
Себеп дегенде Чыңгыз Айтматов дагы өзүнүн сүйгөн аялга үйлөнө албай калганда, ал Бибисара Бешеналиеваны сүйгөн, но ал ушул кезде туура келбей калып, ал ошого турмуш жашай албай калды. Мына ушул эле суроону Эрлан Жамбырчиев агайга узаттым деп жатат. Агай, сиз кандай ойлойсуз? Мен ойлойм, сыйлайм ар бир мамлекетти. Мен буга чейин кимиси казак бала, кайсынысы кыргыз кыз билбей аттым эле. Азыр микрофон келип сүйлөп баштаганда анан кыргыз казакты ажыраттык да. Биз ушунчалык бирдей экенбиз. Сүйүү темасы кечирип коюңуздар. Сиздер ар кимиңиздер мамлекетке же динге басым бердиңер. Мамлекетке басым берген патриот биз союз кезинде жашагандарга Маяковский деген бар эле. Аны ким эстейт? Анын эле замандашы Есенинин ырлары азырга чейин жаңырып турат. Бу Чыңгыз агабыз биз бир ай мурун таласта өткөрүп келдик. 90 жылдыгын өзүнүн жашаган айылында. Мен сыймыктанып айтып коеюн, мен тууган уулум Чыңгыз Айтматовдун. Бизде кыркуруу бар эмес, биз Кытай эли болобуз да, ошо кыркурууда. Анан мага менин түшүнүгүмдө Чыңгыз Айтматовго чек ара болгон эмес. Ошо Жамиланы жазганы, Жамиланын чек ара болбогон үчүн ошол абдан чоң тарыхта аты калган железный занавести ушу Жамила жарып чыкканда. Ошонун менен дүйнөгө таанылып, анан чикебиз ушундай залкар жазуучу болду да. Чыңгыз Айтматовдун бул сүйүү темасында жазган чыгармалары кино тармагын аябай чоң түрткү берген. Жанагы кыргыз чудо кинематография деген биз Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен анан элге таанылды. Урматтуу коноктор, урматтуу студенттер, мен Чыңгыз Төрөкуловдун 4 маселесин айтып коеюн. Биринчиси дүйнөлүк масштабтагы ал кишинин бийиктиги, кадыр-баркы. 1999 жылы 12 июнда Нью-Йоркто Карнеги холлдо Пушкиндин 200 жылдыгы майрамдалып калды. Мына ошол 200 жылдыкта биринчи сөздү Россиянын посолу сүйлөдү. Экинчи сөздү Эфиопиядан Пушкиндин туугандары ошо тайкелерин таап келип ошол сүйлөдү. Анан үчүнчү сөздү в этом зале есть один счастливый человек, если слово не дадим, это оригинале читавший произведение Чингиза Төрөкулчу Айтматова, земляк Чыңгыз Төрөкулчу Айтматова деп мага үйрөтпөйбү. Мен таң калып калдым, көрсө Чыңгыз Төрөкулович чакырылып, бирок барбай калыптыр да. Анан Кыргызстандан кимде болсо таап келет. Мына ошондо дүйнөлүк масштабта мен да бактылуу киши болгом. Эми Чыңгыз Төрөкуловчун эрдиктерин айтып берейин. Биринчи эрдиги бул Азамат Алтай деген биздин жердешибиз болгон. Ошол Нью-Йорктон артынан кууп жүрсө КГБ жолуктурбайт. Анан Чыңгыз Төрөкулович машинасынан түшүп барып жолукканда айтыптыр, мен Азамат Алтаймын да, анан ошо менен жарым саат сүйлөшкөн экен да, Советтер Союзунун убагында. Мына бул биринчи эрдиги. Экинчи эрдиги узбекское дело деген болгон. Баягы 80 баягы пахта боюнча. Анан ошондо Гидлян менен Иванов деген тергөөчүлөр узбекское дело айтыптыр. Анан Чыңгыз Төрөкулович Правда газетасына жазыптыр. Не узбекское дело, это хлопковое дело деп. Себеби буга Москвада күнөлдү. Ошондо 200дөн ашык интеллигенттерди түрмөдөн алып калган экен. Үчүнчүсү биздин эне тил боюнча сүйлөгөнү бар, ал эми укмуш, ошол боюнча да. Анан төртүнчүсү силерге казактарга баягы Колбин болуп калбадыбы силерде? Ошондо Чыңгыз Төрөкулович барып Ауезовдун 100 жылдыгы болду дейт. Анан ошол жерден чоң залда сарайда немеде, Алматада. Анан дворец немеде ошондо бүт баардык орусча сүйлөдү дейт. Анан Чыңгыз Төрөкулович айтыптыр. Колбин дептир. Казактын классиги Мухтар Ауезовдун 100 жылдыгында казактар казакча сүйлөй албаса, анда бул чогулушту өткөрүптүн кереги жок деп. Анан ошондо
тиги Колбин айтыптыр. Биз бир жуманын ичинде жана синхронный перевод жасап беребиз деп. Мына бу дагы Чыңгыз Төрөгулдун эрдиги. Эми Чыңгыз Төрөгулдун бир жөнөкөйлүгүн айтып коеюн. Могул сүрөттө полиграф комбинатта сүрөткө түшкөнбүз. Бардыгыбыз чуркап барып Чыңгыз Төрөгулдун жанына турганга аракет кылдык. Анан Чыңгыз Төрөгул айтат: "Тетиги ойноп аткан балдарды чакырчы, мына Туршичан, Шортикчен балдар турат. Мына ошолорду чакырып келип анан сүрөткө түшүрдүк." Качан Чыңгыз Төрөгул өтүп кеткенде ушулардын ата-энеси келип көрдүк. Эми бир эле сөз айтып коеюн, кечирип коюңлар. Кыргыз айтат канча деп, казак айтат канча деп, чы менен шы болбосо айырма жок анча көп. Биздин Байдылда деген байкебиз айткан ушуну. Кечирип коюңлар. 2004-жылы Истанбул. Ошол жерде Истанбулда Чыңгыз Айтматовдун китептерин таанытып алды да. Анан мен ошол жерге барып китептерин ташып жардам бердим. Ошо Турцияда аспирантура окуп жүргөнүм. Анан котормочу болдум. Кечке чейин жанында келген кишилерге котормочу болотум. Кыргызча, түркчө котормочу болотум. Андан кийин анан ошондо Чыңгыз Айтматов менен мына бетме бет отуруп калдык да. Сүйлөшүп. Ошол жерден Чыңгыз Айтматовдун менден сураган бир сөзү бар болчу да. Сен биякта жүрөсүң, кийин не кыласың, барасыңбы мамлекетке дегендечи. Анан эми агай биякта зарплата жакшыраак, андай мындай деп атканда Чыңгыз Айтматов мага айткан бир сөз бар. Нан табылат, оокат табылат, мамлекет табылбайт деп айткан мага сөзү. Именно Чыңгыз Айтматовдун 2004-тө мага айткан ушул сөзү менде мамлекет сүйүү сезимин күчтөндүрдү. Мен Чыңгыз Айтматовдун ушул сөзүн барган жерлеримде окуучуларыма айтам. Кайсы жерге барсам Чыңгыз Айтматов ушул сөзүн бардык жерге айтып жүрөм да. Чоң рахмат. Азыр мынакей жакшы агайлардын сөзүнөн жакшы нерсени алабыз. Мен эки Чыңгызды билем. Бирөөсү дүйнөнү кылыч менен алса, бирөөсү Чыңгыз бабабыз ушул калем менен алганда. Анан аркада отурган биздин жаштарыбыз отурат. Алтын муун, асыл муун, жаңы муун жаштар отурат. Казак, кыргыздын жаштары. Кайсыл өлкөнүн келечегин көргүм келем десе, жаштарын кара дейт. Анан мынакей көзү күйүп турган жаштарды көрүп атабыз. Сөзү алоонун күйүп аткан жаштарды көрүп атабыз. Биздин эки элдин ынтымагы бекем болсун. Ушул Чыңгыз бабабыздын чыгармаларынан жакшы өрнөктөрдү алып, ынтымакта бекем бололу деген негизги ойду айткыбыз келип атат. Конокторго да буюрса биякта дагы сөз сурап атат. Казак-кыргыз достугун айтып атабыз да. Биз эң достук айтканда Айтматов казак эли менен достугун, мына Мухтар Шаханов менен Айтматовдун достугун айтар элем да. Аскада калган аңчыны сиздерде куз басындагы аңчыңыздар деп казак тилинде чыккан го. Биз кыргыз тилинде которгонбуз. Аскада калган аңчынын ый деп. Мына ушул китеп менен Мухтар Шахановдун шундай зор эмгегинин натыйжасында жазылып калды. 7 главадан турат, баптан биз. Айтматов менен Шахановдун эмгеги достугун ушундай ченеп болбойт. Ошол китептин арты менен канча драма жазылып атат. Бүйсара Бейшеналиева менен Айтматовдун сүйүүсү биринчи жолу ошол китепте Айтматовдун өз оозунан жазылып алынды да. Башта элибиздин оозунда ооз-эки айтылып ушак катары айтылчу эле. Бирок мына Шахановдун эмгегин ойлосок болот да. Ошо кишинин көз өтөлегинде канча нерселер менен сүйлөшүп, канча темалардын баары менен сүйлөшүп ачып калды. Эгер Шаханов болбогондо бул китеп жазылбай калса, ушу Бүйсара Бейшеналиева менен Айтматовдун сүйүүсү мындай эл оозунда гана айтылып калат болчу да тек. Сиздер ушу Назарбаев кайта барсаңыздар да. Бизде уюшулду парламент аралык Айтматов атындагы эл аралык сыйлык. Анан Шахановго берели десе де казактар өзү каршы чыгып атыптыр да. Ушуну Назарбаевдин өзүнө айтып койсоңуздар да. Экинчи, сиздердин Чымкент университетиңиздерде менин досум бар. Филология гылымынын гылым дейсиздер го, илим дегенде. Доктору академик Кулбек Эргөбеков деген. Эргөбеков деген. Ошого салам айтып, ал биринчи жолу Айтматовдун студент кезиндеги Жамбылдагы өткөн техникумда студент кезин жазып,
кыргыз тилинде мен котордум эле да. Ошого салам айта барсаңыздар абдан жакшы. Эми сөзгө эми сиздер. Казак кыргыз мектебинин ага окуучусу Эргали Абдыгайымов агабызга берсек. Саламатсыздар, бүгүнкү жыйын коноктары бул жерден айтылатын бирок әңгіме бар. Айтмак жөнүндө айтсаң жаңа гана агайлар айткандай гасыр жетпейт, кылым жетпейт. Сондықтан мен бүгінгі мына ұйыстырушыларға рахмет айтатын едім. Бұл Қырғыз Қазақ университетінің проректоры Ғани ағайға айтылышқа, одан кейін Шымкент университетінің проректоры Бектұрсын Ғалымжан ағайға, одан кейін мынау Ақтоқты деген біздің апайымызға осылардың қызметіменен, осылардың келуіменен осы жиын болып қалды. Сондықтан біз өте қуаныштамыз. Өте жақсы болды, сіздердің нелеріңіз болды, түрткілеріңіз болды бүгінгі осы дискуссияның өтуі. Алдымызда Құдай бұйырса 12 декабрьда Айтмақтың 90 жылдығы сол күні болады. Сонда да келіп қонақ болуларыңызды сіздерден біз сұранамыз. Сіздерге үлкен рахмет. Келген қонақтарға да рахмет. Айтар әңгімеміз осы еді. Урматтуу агайым туугандар, мына бүгүн биздин кечебиз абдан кызыктуу, абдан активдүү өтүп атат. Биздин Кыргыз Казак университети ушундай мероприятияларды абдан көп өткөзөбүз. Эми улуу чыгаан харизматтуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов жөнүндө айта кете турган болсок, өз кезегинде мынакей 70-жылдардан баштап биз жогорку окуу жайларда окуп калдык. Ошо мезгилде Чыңгыз Айтматовдун Жамиля, биринчи мугалим сыяктуу чыгармаларын көргөндө, китептерин окуганда биз бир күндө Жамиля чыгармасын мен бир күнү түнү окуп, ошондо эсимде калганда шар этип бир күн түнү окуп чыккан мезгилдер болгон. Китептерди болсо бири-бирибизден талашып окучубуз. Жамиля биринчи мугалим сыяктуу китептерин. Экинчиден айтарым дегеним, мынакей биздин мугалимдер, профессорско преподавательский состав баардыгы тең ушу чыгармалардан биз таалим тарбия алып атабыз. Кыргыз педагогтору, кыргыздын окумуштуулар, мынакей биринчи чыгармалардын бири Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалими. Бул кандай зор, кандай бизге тарбия бере турган улуу китеп. Бул китепти киносун көргөндө биз азыр ар бирөөбүз эртең менен папканы көтөрүп мектепке жөнөгөндө, вузга жөнөгөндө биз сөзсүз түрдө Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим китебин элестеп, ошону бийик туу көтөрүп алып, биз ушул эмгекте, ушул тармакта эмгектенип жүрөбүз. Чын жүрөктөн айтып, бул жерде келген меймандарга, биздин жазуучуларга чын жүрөктөн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эми акыркы сөздү биздин проректорубуз Ғани Айткулович жыйынтыктап койсо жакшы болот эле. Рахмат. Құрметті ел ағаларымыз, мынау бағана Надырбек ағамыз айтқандай, осы бір 10 жылдықта Құда қаласа, бізде міне өзіміздің студенттеріміз 10 жылдықта осы жоғары орындардан көріп, Құда қаласа, мынау осында беріп отқан біздің бірге бір туғанымыз, Қырғыз қазақ бір туған дейді, сонау қазақ елінен келіп отқан студенттеріміз, міне 10 жылдан кейін сіздерді айта аласыздар. Біз Чыңгыз Айтматовтың осындай терең сол кісілермен араласқан, сол кісілерді көрген көздермен біз осындай конференция өткізе алғанбыз деп толықтыра айта аласыздар. Және бағана Надырбек ағамыз айтқандай, 10 жылдан кейін действительно осы сол кісі көрген адамдарда, көрмеген адам көп жасаңыздар. Бірақ негізінен осы нені ары қарай жалғастыратында, осыны кейінгі жастарға жеткізе білетінде барлығы де осы өзіміздің студенттеріміз. Бәріңізге мың алғыс. Міне мектептен де келіп отырған Соқылғы ауданынан бұл кісілерге де рахмет, үлкен осындай ат салысып, міне кереметте балдар келіп, осындай Чыңгыз Айтматовтың өлеңдерін мәнерлеп, стильдеп айтудың өзі бір бақыт деп айтамын. Сізге де рахмет, ел ағалар сіздерге, және осында отырып мынау телевидениені басқарып отқан ағамызға да мыңда бір рахмет, басымыз аманшылық болып. Осындай үлкен осындай Қырғыз елімізде, қазақ елімізде үлкен азаматтарымыз әрдайым еске алып, сол кісілердің атынан атында мыңдай не қалғанша артынан осындай жазбалар қалсын, сонда өлмейсің деген сөз бар. Сол сияқты басымыз амандық болып, бүгін қош келдіңіздер, рахмет сіздерге, ат салысып
біздің осы қырғыз еліміздегі жазушымыз, ақынымыз және бір қырғыз еліміз қанша елдегі еңбегі сіңген ағамызды бүгін тереңдетіп біліп отырмыз деп айтамын. Сіздерге үлкен рахмет ағаларым. Кейінгі сөз доцент Чымкент университетінің проректоры Бейтұрсын Қалымжан ағайымызға. Ардақты ағайын, құрметті жастар, бүгінгі конференцияға қатысып отқанымызға біз өте қуаныштымыз. Сондықтан осы конференцияны қорытындылауына байланысты сіздерді қазақ елінің атынан, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының атынан, біздің университетіміздің басшылары, университет президенті Ғалымжан Серікұлының, университет ректоры Нұрлыбек Ақынұлының және де ұжымның атынан сіздерге алғыс білдіреміз. Және де осы ұжымның басшысы Алтай Ғабдрахманұлына, университеттің проректоры Ғани Айтқұлұлына, осы іс-шараны басқарып отырған Алмазбек ағамызға, Бектұрған Мүшке, осы ұжымға шын ықыласымызбен алғыс білдіреміз. Сіздермен қуаныштымыз. Әр уақытта амандықта, есендікте, қырғыз елі мен қазақ елінің өркендеуін бәріміз көзбен көріп жатсын. Алдымыздағы ағаларымыз мың жасасын. Аман болсын. Азыркы сөздө жеңимпаучу сөздө кыргыз эл акыны Надырбек Алымбеков аксакал. Эми бир туугандар, абдан бүгүн бир тарыхый күн болуп атат. Эгер ушуну калтырып койсок, эми акындык айтканда пейлиңерге берекет толуп турсун, пешенеңерге бакталай конуп турсун, жакшы деген ушундай күндөрүңө жаратканым ыраазы болуп турсун. Бар болгула, достугубуз өсө берсин. Кыргыз менен казак коңшу эл эмес, бир эл. Ушуну эсиңерге салып коюн. Бир эл гүлдөй берсин. Кейинги сөз жыйынтыктоочусу телеалып баруучу Темирлан Ахматов агайда. Чоң рахмат, урматтуу Казакстандан келген коноктор, биздин конокторубуз, мен ушу агайларга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу коноктор, жакшы мынакей жаштар үчүн бир чоң бир саамалык болду окшойт. Анча-мынча илгери окуса дагы бир аз толуктап, анан мына аталарыбыз жакшы кептерди айтып өттү. Надырбек Алымбеков эл акын атабыз бул Чыңгыз бабабыз менен замандаш болгон, бирге жүргөн. Анан ушул биздин жаштарыбыз ушул баш казанга салып алды, толтуруп алды деген ойдобуз. Анан биз ойлойбуз, Кудай буйруса мынакей ушул бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт дейт, кыргыз менен казакта. Анан биздин ушул кыргыздын жайлоосу дагы, айтышы дагы, тою дагы, мазары да, базары да бир да. Анан эң негизинен мынакей биздин жаштар отурат, мен жаштарга кайрылайын деп атам. Ушул бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейт. Ошол эки элге көпөрө боло турган, эки элге баягы азаматтар отурат бул жерде. Эки элди атагын алыска чыгара турган ушул жаштарга жана жалпы биздин конокторубузга, эки элибизге ийгилик каалайбыз. Кудайым жакшылыктарда жолуктурсун. Жаш күчү менен, кары кеңеш менен де чоң рахмат. Ак таңда чыккан алгачкы нурдай ааламды аруулап турат Айтматовдун жазганы. Билими анын бийикке тепкич болоорун бир сөздөн айтып, жатышты дүйнөнүн жаштары демекчи. Бардыгыңызга ыраазычылык билдиребиз, бар болуңуздар. Азыр бар болсо 90-дун ашуусун. Арманай дүйнө, карачы анын ачуусун. Эсинде калып муундан муунга китептен эч качан өлбөйт эл сүйгөн асыл жазуучу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен бизге бөлүнгөн убакыттагы этегине келип жетти. Жаштар элибиздин эртеңки келечеги дейт. Жаштарыбыз элибизге көпүрө болуп, ынтымак артып берсин. Эмки эфирден жолукканча сак саламатта болуңуздар.